Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 8 класс кыргыз тили сабагы. Сабакка даярсыңарбы? Анда баштайбыз. Сүрөттү карап, ойлонуп, жооп бергиле. Сүрөттө эмнелерди көрүп турасыңар? Кыргызстандын жаратылышы кандай? Кандай деп ойлойсуңар? Сабактын темасы эмне жөнүндө болот? Ооба, силер байкагандай, биз тоолор жөнүндө сүйлөшөбүз. Сабагыбыздын темасы кыргыздын ала тоосу деп аталат. Ал эми грамматикалык материалыбыз атооштуктар. Атооштуктар деген эмне? Кайсы сөздөрдөн жасалат? Атооштуктарды кантип колдонобуз? Бүгүн сабакта ушул суроолорго жооп беребиз. Атооштуктарды колдонуп, ала тоонун кооздугу, тоодогу жаныбарлар жөнүндө сүйлөшөбүз. Тоону сүрөттөп, текст жазасыңар. Суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Атооштуктар менен жакшылап таанышабыз. Жомарт Бөкөнбаевдин «Кыргыздын ала тоосу» деген ырынан үзүндү окуйбуз. Кыргыздын тоолору жөнүндө ой жүгүртөбүз. Бүгүнкү сабакта активдүү колдоно турган сөздөр менен таанышып алалы. Сөздөрдү менен кошо окуп, сүрөттөрдү карап, маанисин түшүнүүгө аракет кылгыла. Ала. Ала деген сөздүн маанисине көңүл бурабыз. Ала баарчын. Бул бүркүттүн баласы, жаш бүркүт. Бүркүт деп айтпайт, баарчын деп айтат. Экинчи сүрөттө ала тоо. Ала тоо. Кандай тоо? Ала тоо. Кар баскан тоо. Ак кар жана карарган таштар биригип ала болот. Ала деген сөздүн маанисин түшүнөбүз деп ойлойм. Эми кийинки сүрөттү карайбыз. Тырмак. Бүркүттүн тырмагы жана бүркүттүн текөөрү. Текөөр деген бүркүттүн илген тырмагы. Кийинки сүрөттөн карайбыз. Кандай бүркүт деген суроого жооп беребиз. Курч, текөөр бүркүт. Кандай бүркүт? Курч, текөөр бүркүт. Демек, бүркүттүн текөөрү курч. Сүрөттөгү бүркүт эмне кылып жатат? Сүйлөмдү өз алдынча аяктагыла. Балким силер курч, текөөр бүркүт казды илип баратат деп айтарсыңар. Ал курч, текөөр бүркүт. Эми кийинки сөздүн маанисине көңүл бургула. Жайлаган. Жайлаган. Жай деген сөздөн жайла деген этиш келди. Жайлаган өткөн чактагы этиш. Эмне кылган? Жайлаган. Эми бул сөздө эки маанини көрүп турабыз. Биринчи мааниси жай, бул орун. Демек, биз аны жашаган деген синоним менен алмаштырсак болот. Же болбосо орун алган бир жерди жайлап, жайгашкан деп түшүнөбүз. Ал эми экинчи мааниси жайлаган деген сөз жайдын күнү, жай мезгилин өткөргөн, жайлаган деп эки маанини түшүнсөк болот. Ал эми биз окуй турган текстте эчки теке жайлаган, эмнени жайлаган? Тоону жайлаган. Демек, эчки текелер тоодо жашаган, же болбосо эчки текелер жайдын күнү тоодо жайылып жүргөнүн элестетебиз. Мына ушул сөздөрдү бүгүн активдүү колдонуп сүйлөшөбүз. Азыр биз силер менен ырдан үзүндү окуйбуз. Үзүндү окуп жатканда кыргыздын ала тоосу кандай болуп сүрөттөлгөнүнө көңүл бурабыз. Ырда кайсы сөздөр
уйкаш сөздөр. Уйкаш деген сөз рифмалуу сөздөр, рифмалашкан, бири-бирине уйкаш сөздөр. Ал сөздөрдү таап окуйбуз. Ала барчын курч текөр, бүркүтү бар алатоо. Таштан ташка секирген түлкүсү бар алатоо. Алатоонун арасын айбандары жойлогон. Аюу жолборс сүлөөсүн аралашып ойногон. Чымчыктары сайраган. Маралдары маараган. Эчки теке топтошуп, эн тоону жайлаган. Кекилиги, чилдери, кызыл-тазыл гүлдөрү көңүлүңдү көтөрөт куштун салган үндөрү. Балдар, ырдын текстин түшүнүүгө сүрөттөр жардам берди деп ойлойм. Эми ырды чогуу окуйбуз. Слайдтагы ырдын текстин окуп жатып, алатоону кантип сүрөттөгөнүнө көңүл бурабыз. Биз дагы деле уйкаш сөздөрдү издеп жатабыз. Жоомарт Бөкөнбаев, Кыргыздын алатоосу. Ала барчын курч текөр, бүркүтү бар алатоо. Таштан ташка секирген түлкүсү бар алатоо. Алатоонун арасын айбандары жойлогон. Аюу жолборс сүлөөсүн аралашып ойногон. Чымчыктары сайраган, маралдары маараган. Эчки теке топтошуп, эн тоону жайлаган. Кекилиги, чилдери, кызыл-тазыл гүлдөрү көңүлүңдү көтөрөт куштун салган үндөрү. Кыргыздын тоосу кандай тоо? Ырдагы уйкаш сөздөр жана уйкаш саптар кайсылар? Уйкаш саптар. Бүркүтү бар алатоо, түлкүсү бар алатоо. Ал эми уйкаш сөздөр жойлогон, ойногон. Сайраган, маараган, жайлаган. Жана гүлдөрү, үндөрү. Мына ушул сөздөр ырдын рифмага алып келип, окуган кишиге уккулуктуу кылып берет. Эми биз силер менен алатоонун көркөмдүгүн талдайлы. Автордун айтканы боюнча кыргыздын алатоосу кандай? Келгиле, автордун сөздөрү менен сүйлөйлү. Автор айткандай, кыргыздын алатоосу бүркүтү бар, түлкүсү бар алатоо. Алатоодо көптөгөн айбандар бар. Алардын аттары аюу, жолборс, сүлөөсүн, түлкү, чымчыктар, маралдар, эчки текелер, кекилиги, чилдери. Мына ушул жаныбарлар алатоону мекендешет. Эмне үчүн куштардын үндөрүн укканда адамдын көңүлү көтөрүлөт? Ойлонуп, жооп беребиз. Жообуңарды куштардын үндөрүн укканда деп баштайсыңар. Ырда айтылган жаныбарлардын кайсынысы азыр тоолордо сейрек кездешет? Аз кездешет? Бул суроого дагы ойлонуп, жооп бересиңер. Азыр тоолордо деп баштап,
жаныбарларды атагыла, ойлонгула. Ырдын текстиндеги бүркүт кандай? Бүркүттү сүрөттөгүлө. Сага Жоомарт Бөкөнбаевдин «Кыргыздын ала тоосу» деген ыры эмне үчүн жакты же эмне үчүн жаккан жок? Себебин айткыла. Жаккан жерлерин далилдеп, ырдын саптары менен жооп берсеңер болот. Ан үчүн телесабакты кайрадан көргүлө. Бул тапшырмаларды телесабак аяктагандан кийин өз алдыңарча жакшылап кайра аткарып чыгасыңар деп ойлойм. Эми атооштуктарга көңүл бурабыз. Атооштуктар менен этиштерди салыштырып үйрөнөбүз. Сол тараптагы мамычаны өзүнчө окуп алалы. Атооштуктар менен зататооштор чогуу турат. Кайсы деген суроого жооп издейбиз. Кайсы чымчыктар? Сайраган чымчыктар. Кайсы айвандар? Кайсы маралдар? Кайсы түлкү? Кайсы эчки текелер? Атооштук зататооштон мурун келет, зататооштун алдында турат, кайсы деген суроого жооп берет. Эми оң тарапты карагыла. Чымчыктары эмне кылган деп сурайм. Чымчыктары сайраган, өткөн чактагы этиш. Айвандары эмне кылган? Жойлогон. Маралдары эмне кылган? Маараган. Түлкү эмне кылган? Түлкү таштан ташка секирген. Эчки теке эмне кылган? Эчки теке тоону жайлаган. Демек, зататооштон кийин келип, эмне кылган деген суроого жооп берсе, этиш болду. Этиштин өткөн чагында ган мүчөсү уланган учурда атооштукка окшош сөз пайда болду. Биз чымчыктары сайрады, айвандары жойлоду, маралдары маарады деп дагы өткөн чакта айта алабыз. Демек, этиштин ган деген мүчөсү уланганда атооштукка окшош формада болуп калды. Атооштук деп биз зататооштон мурун келсе, кайсы деген суроо беребиз. Ал эми зататооштон кийин келсе, кыймыл аракетти билдирип, этиш болуп калды. Айырмасын так байкадыңарбы? Анда эмесе, атооштуктарды кийинки жолку сүйлөмдөрдөн дагы издейбиз. Өзүбүз жооп бергенде дагы атооштук колдонуп жооп берип көрөбүз. Сүйлөмдөгү ойду туура же ката деп таап чыгабыз. Каталарын тууралап түшүндүрөбүз. Келгиле чогуу ойлонолу. Ала тоодо жапайы жаныбарлар жашайт. Туурабы же катабы? Топтошкон эчки теке тоону жайлашат. Кайсы эчки теке? Биз атооштук менен сүйлөп жатабыз. Топтошкон эчки теке тоону жайлашат. Туурабы? Жайнаган гүлдөрдүн арасында кекилик сайрайт. Тоодо жашаган сүлөөсүн бул кушпу же куш эмеспи? Кекилик чилдер адамдын көңүлүн көтөрөт. Ошондойбу?
Сүйлөмдөгү ой туурабы же катабы? Ала тоодогу бүркүттөр жаш. Ойлонуп, туура катасын тапкыла. Келгиле, текшерели. Ала тоодо жапайы жаныбарлар жашайт. Биз ырдан окугандай, аюу, сүлөөсүн, жолборс, түлкү, марал, эчки, теке жана башка жаныбарларды билебиз. Топтошкон эчки теке ээн тоону жайлашат. Туура. Жайнаган гүлдөрдүн арасында кекилик сайрайт. Кекилик куш. Туура. Тоодо жашаган сүлөөсүн куш эмес, сүлөөсүн жаныбар. Жапайы жаныбар, ошондуктан бул сүйлөм ката. Кекиликчилдер адамдын көңүлүн көтөрөт. Туура. Ала тоодогу бүркүттөр жаш. Ката. Баарчын жаш, ал эми бүркүттөр жаш эмес. Балдар, ала тоонун канчалык көркөмдүгүн, кооздугун сүрөттөн жана ырдын саптарынан көрдүк. Эми үйрөнгөн атооштук сөздөрдү пайдаланып, өз алдыбызча текст түзүүгө машыгабыз. Аны үчүн азыр жакшылап түшүнүп алалы. Телесабак аяктагандан кийин өз алдыңарча мугалимиңерге жөнөтө турган тапшырма бул кырдаалдык тапшырма. Мен 2 кырдаал сунуштайм. Экөөнү тең карап чыгып, бирин тандайсыңар. Кайсы кырдаал силерге жакса, ошол кырдаал боюнча тапшырманы жазуу түрүндө аткарып, мугалимиңерге жөнөтөсүңөр. Биринчи кырдаал. Силер тоого жөнөп жатасыңар. Тоого барган жолду сүрөттөп бергиле. Таяныч суроолор. Силер турган жерден тоого кантип барса болот? Кайсы тарапка карап жөнөш керек? Эмне алып алган туура болот? Кандай кийим кийиш керек? Тоодо жаныбарларды көрсөңөр, эмне кыласыңар? Ар бир суроону жакшылап көңүл буруп карап чыгабыз. Силер турган жерден тоого кантип барса болот? Жөө барасыңарбы? Ат минип барасыңарбы? Же машина менен барса болобу? Кайсы тарапка карап жөнөш керек? Силер жашаган аймактан тоого карап барыш үчүн батышка, чыгышка, түндүккө же түштүккө карап жол жүрөсүңөр. Багытты так жазгыла. Эмне менен барган жакшы? Эмне үчүн машинаны тандадыңар? Же болбосо, эмне үчүн ат менен барууну тандадыңар? Түшүндүргүлө. Тоого барган жол жакшы болсо, анда унаа менен барыш керек го. Тоого бара жатканда эмне алып алган туура болот? Сүрөттү карап, ойлонобуз. Кандай кийим кийиш керек? Тоодо аба ырайы кандай? Жылдын кайсы мезгилинде барсаң дагы, тоодо аба ырайы салкын, атүгүл суук болушу мүмкүн. Демек, кандай кийим кийиш керек? Жолдо кантип барыш керек? Ушул жөнүндө ойлонобуз. Акыркы суроо, силер жашаган жерге жакын тоолордо кайсы жаныбарлар жашайт? Өзүңөр жашаган аймакта
кайсы жаныбарлар бар экенин ойлонуп көргүлө. Ал жаныбарларды тоодон көрүп калсаңар, эмне кыласыңар? Ушул жөнүндө дагы жазгыла. Балдар, силердин тандооңорго экинчи кырдаал дагы сунушталат. Экинчи кырдаалга дагы көңүл бургула. Силер тоодо эс алып келдиңер дейли. Силер менен барбай калган адамга ошол тоону сүрөттөп бергиле. Ан үчүн таяныч суроолор сунушталат. Тоо кай тарапта жайгашкан? Аталышы кандай? Ал кандай тоо? Чоң тообу, кичинекей чакан тообу, ала тообу же кары жок тообу? Эмнеси жакты? Ал тоонун эмнеси жаккан жок? Эмне үчүн жакты же эмне үчүн жакпай калды? Ошол жакка дагы барасыңарбы же барбайсыңарбы? Кийинки жолу барсаңар, кантип барат элеңер? Бул жолку барганга караганда эмнени өзгөртөт элеңер? Балдар, айрымдарыңар тоого бара элексиңер. Ал эми көпчүлүгүңөр тоо жеринде болгонсуңар дейли. Ошондуктан кайсы кырдаалды тандасаңар, өзүңөрдүн шартыңарга карап тандагыла. Тоого баргандар жана тоого эми бара тургандар болуп эки топко бөлүндүк. Эки кырдаалдын бирин аткаргандан кийин аткарган ишиңер жакшы, ийгиликтүү болуш үчүн критерийлерге таянгыла. Жазуу ишин жазып жатып, силер бул критерийлер менен иштейсиңер. Биринчи критерий: тоого же жолго чыкканда жол жөнүндө жазган сүрөттөмөңөр жалпы таасирлерден башталсын. Биринчи жалпы таасирлер болсун. Андан кийин айрым майда чүйдө детальдарды жазып чыккыла. Аягында корутунду чыгаргыла. Же болбосо ошол сүрөттөөлөрүңөргө өзүңөр баа бергиле. Мына ошол менен 5 деген упайга чыксаңар болот. Ал эми качан 4 аласыңар? Айрым детальдар жакшы жазылып, ал эми таасирлер дагы берилип, бирок өзүңөрдүн жазган сүрөттөөңөргө өзүңөр баалоо жүргүзө албай калсаңар, эмне үчүн бул силерге жакканын, жакпаганын так айта албай калсаңар же корутунду жазбай калсаңар, 4 алышыңар мүмкүн. Ал эми айрым таасирлер дагы жазылбай, жалпы кандай барган тооңор же жол кандай таасир бергендигин жакшы баяндай албай дагы калсаңар, анда бааңар 3 болот. Мына ушул критерийлерге таянып, жазуу ишин жазабыз, мугалимиңерге жибересиңер. Эми бүгүнкү сабакты өзүңөр кандай иштегениңерди баалагыла. Сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнелерди үйрөндүңөр? Силерге сабакта эмнелер жакты? Атооштук деген эмне? Ал кайсы суроого жооп берет? Аны зататооштон мурун коебузбу? Мына ушул суроолорду өзүңөргө берип, жооп берип көргүлө. Сабакта кандай кыйынчылыктар болду? Аны дагы талдагыла. Эгерде силерде бир топ суроолор пайда болгон болсо, мугалимиңерге берип, талкуулап аласыңар деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.